Мына жалпы Баткен обласында дагы бир чоң өнүктүрүү багытында бир жакшы спорт сарайы ачылып турат. Бүгүнкү иш-чарадагы бир өзгөчө иш-чара болуп турат. Себеби дегенде мына бүгүнкү спорт сарайды заманбапка ылайык жакшынакай бүт шарты менен салып элге кызмат кылсын. Ушул спорт сарайда келечектеги белгилүү спортсмендер чыксын деген максатта ойдо Шамшидин ага салам деген жакшынакай бир өзүнүн чоң максаты бар экен эле, максатына жетише албай ушул жашоонун кыскачылык экен, мына көзү өтүп кетти. Бирок ушул жумушту, ушул иш-чараны, ошо Шамшидин абанын максатын ишке ашырган, өзүнүн тарбиялаган ыймандуу туура тартып берген Нурбек уулу мына бүгүн аягына чыгарып, ошол абабыздын максатына жеткирип, бүгүн буйруса Куда кааласа ошол Шамшидин абабыздын жеринен бир сол тепкени калтырып, мындай баарыбыз келип Куран окуп, ушул спорт залды ачып турабыз. Албетте бүгүнкү күндө спортко аябай көңүл бурулуп жатат. Өзгөчө волейбол спорт түрүнө мына быйыл эле Баткен областына 3-4 чоң республикалык деңгээлде волейбол иш-чарасы болуп өттү. Кыргызстандын 4 бурчунан келип, волейбол спортсмендери келип, Баткен областында жакшынакай бир турнирлерди, жакшынакай бир оюндарды көрсөтүп кетип жатты. Бул дагы биз үчүн келечектеги жаш уулдарга бир чоң тарбия берип, бир стимул бергени билдирип турат. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, биринчиден ошол биздин ушул спорт сарайды бизге салып берген, элге салып берген, келечектеги спортсмендер ушул жерде спортсмендер чыксын деп салып берген Шамши абабыздын жаткан жери жайлуу болсун, албетте. Топурагы топку болсун. Калган жашын туугандарына берсин. Мына артынан калган Нурбек баласы мына ушул атамдын максатын, атамдын оюн ишке ашырам деп туруп, мына толук кандуу бүгүнкү күндө бүтүрүп бергени бул биздин кадамча элин сүйүндүрөт. Жалпысынан Баткен областын сүйүндүрөт. Ошондуктан ушул жерде, ушул залда келечектеги жакшынакай спортсмендер чыксын, ушул залда дайыма ушундай спорттук иш-чаралар болсун. Урматтуу мекендештер, экинчиси бул жерде билесиздер баарыңыздар, Кадамжайдын уулу бул республикалык деңгээлде атагы чыккан волейбол тарыхында өзүнүн чоң бир орду бар биздин Эмил инибиз. Эмил кайда? Эмил инибиз бүгүнкү ушул спорт залдын ачылышы менен өзүнүн үйлөнүү тоюна мына бүт спортсмендерди чакырып бир волейбол турнирин уюштуруп берүү максатында ушул спорт залдын ачылышындагы Эмилдин дагы үйлөнүү тою бири-бирине дал келип турат. Экөөбүз сүйлөшүп алып туруп,